Азыр бул маселени караш үчүн эми кылып атат. Конституциялык соттун кортундусу керек. Мына биздин регламенттин 65-чи беренеси боюнча ошол кортундуну мен таппай атам. Бул жактан да кагаздардын арасындагы барбы же жокпу? Мен жооп берип коем. Бул кортундуну алыш үчүн ошол кортундуну сурай турган 5 субъект бар. Ошонун кимиси кызыктар болсо бериш керек. Эгер андай суроо берилбесе Конституциялык сотко анын зарылчылыгы жок. Бул жерде бериш керек деп жазылып эле турат. Мындай 4-пунктта конкрет жазылып турат да, бул императивдик норма. Ошондон улам ойлоп атам да, мына командаңыздын профессионалдуулугуна ишенесизби же ишенбесизби деп ушул өтө маанилүү документти кошпой келип атыптыр. Экинчи суроом ушул. Жо, мурдагыда деле бар экен, мурдагыда деле. Так, сурооңуз бериңиз дагы. Ошол жок болуп атат, бул бир. Экинчиси, мына тегерегиңизде эми жалгыз иштеген жоксуз да, сизге жардамчы болуп команда иштеди. Ошонун ар бир мүчөсүнүн репутациясына, тазалыгына, профессионалдуулугуна ишенесизби? Муну бул кортунду да кошуп коюп тур. Мен ушуну айтып атам. Экинчи суроом ушул. Так, рахмат, урматтуу Нуржигит Кадырбекович. Мен ушул бүгүнкү алып келинип аткан мыйзамдын ратификациянын толук мамлекеттин кызыкчылыгына иштээрине ишенем. Жана ошогон ишенгенимден алып келип атам. Себеби бул ратификацияны кабыл алыш үчүн биз 2 жыл иштедик. 2 жыл Кыргыз тараптан 20 адам, Өзбек тараптан 20 адам. Биз бир нече жолу жолуктук, 10дон ашык жолу жолуктук. Бир нече жолу ордуларына барып көрдүк ошол жерлерден. Так, ошондон кийин гана чечимди кабыл алдыбыз. Бул мамлекеттин гана эң жогорку мамлекеттик кызыкчылыгы үчүн гана кабыл алынып атат. Мен сизден, урматтуу Нуржигит Кадырбекович, азыраак же сизден кемирээк патриот эмесмин. Мен да мамлекетим үчүн күйүп жанган адаммын. Так. Ошондуктан жанагы бул жерде сиз айткандай ушул адамдардын тазалыгына ишенесиз. Мен 20 адам менен иштедим. Алар мына азыр Өзбекстан менен бүтүп атабыз. Кече Кудай буйрса Душанбеге барып келдим. Мына 2 күн болду. Душанбе менен да тажиктер менен да бүтүрөбүз жакында. Тажиктер менен да Кудай кааласа мамлекеттин кызыкчылыгы менен чек арабызды бүтүрөбүз. Ошондуктан эгерде сиз сомневаться этсеңиз мен билбейм. Мен өзүмдүн кол алдымдагы кызматкерлериме эч качан сомневаться этпейм. Чоң рахмат. Эми башка адамдын жазган китеби болсо окубайт деле болчумун. Усубалиев жазыптыр да: не выполняется договоренность о выделении хозяйства Мойской области 13% от объема фактического накопления воды в Киркидонском водохранилище деп. Киркидон ГЭСинде 13% суу Кыргызстанга иштеш керек экен. Ошол келишим аткарылып турбайбы? Киркидон боюнча, Киркидон бул маселеге эч кандай тиешеси жок. Киркидон боюнча 2017 жылы 5 сентябрда кабыл алынган чечим негизинде кетип атат. Бирок биз ошону бир нече жолу комиссия менен да сүйлөшкөндө айттык. Азыр демаркация маалында ошол жерде биздин бир аз кызыкчылыгыбыз туура эмес, мамлекеттик кызыкчылык туура эмес каралып кеткендиги бар. Муну биз мойнубузга алабыз. Ал 2017 жылы болгон. Мойнубузга алабыз десе бүгүн жасаптыр деп дагы жазып чыгышпасын тияктан. Так. Бирок аны оңдогонго аракет кылабыз. Демаркация учурунда. Чоң рахмат. Ана келишимдин 7-чи беренесинде Кыргыз Республикасы Гавасай дарыясынын табигый агымына тоскоол боло турган кандайдыр бир гидротехникалык жана башка курулмаларды курбоого, ошондой эле Гавасай дарыясына суунун техникалык булганышына жол бербөгө милдеттенет. Өзүбүздүн аймактагы аткан дарыяны өзүбүз колдоно албайбызбы? Тияк бияка буруп, тегерегине бир конструкцияларды куруп, эмне үчүн мындай шартка барып атабыз? Так, Гавасай суу сактагыч мамлекеттер аралык пайдалануу жөнүндө макулдашуунун жоболорун сакташат. Туура. Кайсы 7-чи берен дедиңиз, азыр мен окуп алайынчы бир. Ну да. Эми Гавасай, урматтуу Нуржигит Кадырбекович, сиз барып көрдүңүз Гавасай кайерде? Ошо көрө элекмин да. Көрө элексиз, барып көрүш керек эле да. Ошого убакыт барып көрсөңүз, убактыңыз сизде көп. Мына менин убактым жок десем болот. Мен күндө ар жака бер жака чуркап жүрөм. Сиздин убактыңыз көп. Барып көрсөңүз болмок. Мына 3-4 айдан бери көрүнгөн интервьюну берип, туура эмес маалыматтар тараткандан көрө, сиз Гавасайга барып, Гавасайды көрүп, Көкташ эли менен жолугуп, анан кийин айтсаңыз жакшы болмок. Гавасай, урматтуу Нуржигит Кадырбекович, тоодон агып түшкөн. Гавасайдын үстүндө биздин Көкташ айылыбыз бар. Так. Агып түшөт дагы туура Өзбекстанга кирип кетет агып. Аны сиз
эч кандай маселе менен тоса албайсыз. Эгерде ошол жерге бир тосуп капыста суу сактагыч курам дей турган болсоңуз, ал суу сактагычтын бизге экономикалык пайдасы дагы жок. Анда биз Көкташ айылын толук көчүрүшүбүз керек. Мына. Ошону айтып атышат бул жерде. Бул жерде ошо сууну булгабаш боюнча гана сөз болуп атат. Ошон үчүн барып көрсөңүз, географиялык жактан көргөнүңүздү өзүңүз убедить этсеңиз дагы айтат деңиз, эң туура болгон экен депчи. Видите, силер көрбөйсүңөр, барбайсыңар, анан ушинтип эле отуруп алып айта бересиз. Мен ошого убак сурадым эле да, бир кыдырып барып жер көрүп чыгалы комиссия түзүп алып депчи. Анан мен мисалы келишимден алмашуу деген бир дагы сөз окуган жокмун. Жакыныраак сүйлөңүз кечээ. Обмен, алмашуу деген бир дагы сөз окуган жокмун, компенсация деген бар экен. Компенсация деген бул азыр мен мына бул жакта азыр терминологияны окуп атам. Зыяндын ордун толтуруу же келбей калган пайданын ордун толтуруу деп эле жазылып турат. Ушуга бир лингвистикалык экспертиза болдубу? Жок, караңыз, 65 жылкы келишим жазылып турат. Компенсация за земли деп турат. Компенсация за какие-то упущенных выгоды деп жазылган жок. За земли деп жазылып турат. Ошо менен кетип атабыз биз 65 жылкы келишим менен. Азыр биз мына Кемпироват менен алага болуп калдык да. Анан кечээ мага бир аксылык бир жаран келиптир. Активист айтат да. Ошол Уңгартуунун түбүндө дейт, бир жер бар дейт, устукана дейби, ошол жерде 130 гектар лагерь, застава, булар эмне болду экен, ал жака өтүп кеткен жокпу деп ушуну сурап атат. Ошон үчүн бүт баарын тактаганга убакыт керек болуп атпайбы? Жаңгоргон, Нанайда, Турбаз, Өзбекстандыкы жер биздики дейт. Ушулар боюнча да маалымат берип коесузбу? Сиз айтып берейин, жооп берейинби? Сиз Уңгартууга баргансызбы? Уңгардан көргөнсүзбү? Я. Вот видите ли, эч нерсеге барган эмессиз, көргөн эмессиз, тигил айтты, бул айтты деп эле ушинтип баягы туура эмес маалыматтар тарката бересиңер. Барып көрүш керек эле. Уңгартуу, Өзбекстан алган Уңгартуу эч кандай асты жактан эмес, ал тоонун үстүндө, чокусунда 35 гектар жер. Ал жерге баягы радиотехнический передатчиктер орнотулган. Ал жерге өзбектер дагы Уңгартуу аркылуу, Аксы аркылуу өтө албастан вертолет менен келип конуп жүрүшкөн. Мына төрагабыз Нурланбек Тургунбекович жакшы билет, аксылыктар жакшы билет. Так. Анан кийин ал жерге кошумча жер берип туруптур деп, кошумча жерди эч ким бербейт. Дагы бир жолу айтайын. Нуржигит Кадырбекович, урматтуу депутат. 1 соток же 1 гектар жер кошумча Өзбекстанга берилген жок. Бунун үчүн мен жооп беремин. 4485 гана гектар суу астындагы жерди бердик, болду. Башка айылдардан, жерлерден эч нерсе берилген жок. 19,5 гектар жерди алмаштырдык. 19,5 гектар жер алар берди, алар бизден алды. Биз аларга бизге берди кайра. Өзгөн район территориясынан. Так, башка эч кандай жер өткөн жок. Лагерь дейсизби, бала бакча дейсизби, бардыгы Кудайга өзүбүздө калды. Кыргызстан чектешкен мамлекеттерден буга чейин мына Кытай менен Казакстан ар кандай талаш тартыштар менен чек ара маселеси чечилген. Ошон үчүн азыр мындай мылтыктын үнү кулбай ынтымак жашап атабыз. Бизде азыр чечилбеген Өзбекстан менен Тажикстан турат. Ушул эки өлкө менен дагы чек аранын чечилиши канчалык тез болгону жакшы. Бирок Өзбекстан менен талкуулаганда бүтүндөй депутаттарда дагы, элде дагы эң кооптондурган суроолордун бардыгы бул Кемпироват суу сактагычынын четинде болуп атат. Жанатан бери ынангандарды дагы, ынанбагандарды айттыңыз. Мен мына ынанбаган, жок бул туура эмес болуп атат, макул эмеспиз дегендердин дагы 3-4 аргументин айтып өтөйүн. Мен азыр 7 суроо жазып келдим эле, орто токой боюнча жооп бердиңиз. Ал боюнча маселе жок экен. Биринчиси, элди эмне кооптондуруп атат? Эртең 5 жылдан кийинби, 10 жылдан кийинби бийликтер алмашса, Өзбекстандын президенти азыр жакшы мамиле кылып атат, кеткенден кийин мына чек ара жердин астыдагы суу дагы биздики деп туруп, өзгөндүн жанагы айылдарынын четинен баштап Буш-Бишкек жолуна жакын калган жерге чейин тосуп алышса, зым менен тартып. Ошол жерлерде чек аралачылар жанагы курал жарак менен кайтарып турса, конфликт болсо эмне болот деген кооптонуу бул бар. Биринчиси. Экинчиси, элдин ичине сунуш айткандар да болду. Сууну пайдалана бергиле, такай. Бирок жердин асты Кыргызстанда калсын деген дагы сунуш бар. Үчүнчүсү, мына жанагы экинчи стадияда турат, биргелешкен комиссия деп. Бирок ошол жерде өзбек тарап биздин жана комиссиянын мүчөлөрүн паспорт аркылуу, өздүгүн тактоочу документ аркылуу киргизет деп турат. Ал дагы бир маселе. Анан эмне үчүн көп ынанбагандардын позициясында мына менин колумда турат. Бул Гавасай биз алып аткан. Мына биз Гавасай
Бул кемпирабад. Элдер дагы салыштырып көрүп атат. Гавасай бул мына тоо таш болгон жерди эмне үчүн биз моундай чалкып жаткан суубузга алмаштыруу керек деген суроо бүгүнкү күндө элде бар. Ошол эле убакта азыр урматтуу президент айтып өттү, эгерде кийин кандайдыр бир маселелер болуп эме болсо, кайра алмашсак болот, суу жок болуп ошондой болсо деп. Бирок 11-чи беренеде жазылып турат. Бул макулдашууну денонсацияланууга тийиш эмес деп. Демек бул келишим менен биз чекитти коюп атабыз. Ушул жалпы кооптонуулар мына депутаттардын ою макул болуш керек. Элдеги ынанбаган, жок туура эмес болуп атат дегендердин жанагы кооптонуулардагы пикирлер менин оюмча мына ушундай деп ойлойм. Рахмат. Рахмат, мен жооп берейин мына айткандарыңызга. Сиздин айткандарыңыздын бардыгы баягы эле популисттердин сөзү. Бул бир. Экинчиден, сиз айттыңыз, эмне үчүн биз Гавасайга кемпирабад алмаштырышыбыз керек деп. Гавасайга эч ким кемпирабад алмаштырган жок. Урматтуу Жанарбек Кубанович, окубайсызбы документтерди? Ал жерде Гавасай мурда курулбай калып кеткен, кемпирабаддын сол жегинен өткөн каналдын ордуна компенсация катары алып атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден, ким айтты сизге Гавасай тоо таш жаткан эле керек эмес жер деп? Андай эмес. Гавасай Кыргызстан үчүн эң сонун жер. Тоолуу, жайыттуу, ошол жердеги элдин жүрөгү болгон жер. Сиз айткандай ал кереги жок эле жөн тоо таш экен деп айтканыңыз бул баягы эле популисттердин сөзү. Андай айтпаңыз. Кыргызстандын ар бир ташы мамлекет үчүн эң керектүү. Анан сырткары сиз айтып атасыз, мына эртең башка мамлекеттин президенти алмашып кетип, Мирзиёевдин ордуна башка келип, чек ара тосмолорду орнотуп алсачы деп. Эми мыйзам эмне үчүн кабыл алып атабыз анда? Мыйзамды эмне үчүн кабыл алып атасыз сиз? Мына мыйзамдын сиз ошол өкүлүсүз. Сиз азыр добуш бересиз, Кудай буйрса. Мыйзамды кабыл алабыз, мыйзамды аткартышыбыз керек. Ну, конечно, эгерде мыйзамды аткарбайбыз биз, бул алга кабыл алган мыйзамдардын кереги жок деп мамиле кыла турган болсо, анда эл аралык мамилелердин өзүнүн тартиби бар. Урматтуу угандар. Тартиби бар. Ошон үчүн мына мыйзамды кабыл алып, мыйзамга жазып атабыз биз ушунун баарын. Мыйзамдуу болсун, ратификациядан өтсүн деп. Кудду ушундай мыйзамды өзбектер дагы өткүзүп атат. Өзүнүн парламентинен. Бул эми жөнөн эле баягы популисттик кылып айта бериштин кереги жок. Үчүнчүдөн, анан айтып атасыз, денонсацияга жатпайт экен деп. Урматтуу Жанарбек Кубанович, бир тараптуу денонсацияга жатпашы мүмкүн, бирок сүйлөшүүлөрдүн негизинде кандай келишимдерди, кандай мыйзамдарды дагы сүйлөшүп туруп, эки тараптуу кылып алмаштырса же өзгөртсө болот. Мына биздин президентибиз ушул жөнүндө айтып атат. Рахмат.